азыр өзүмдө мындай бир күрөш жүрүп атат да, жакшат го дейм. Саясий маселелерде тайм-аут. Кимдир бирөөлөр фонд ачса эле акча келе берет турбайбы? Бизге андай эмес. Же болбосо ошол эле учурда Садыр Жапаров менен дагы мындай байланыштырып, бир тарапта бир жакта болгум келбейт. Сооронкулованы шайлаганым Садыр Жапаровду адам катары жаман көрөм дегендик эмес. Эгер Садыр Жапаров менен жолугушуп калсаңыз, кайсы суроону берет элеңиз? Мен ойлонуп көрбөптүрмүн ушуну. Чын эле толук кусуп атабы же түкүрүп эле койдубу деген сыяктуу маселе жаралып атат да. Ким калды? Билбейм мен, сиздин пикириңиз. Сизге жооп бере албасаңыз, мен да жооп бере албайм. Мен дагы директор болуп барып, башка бир күйүп жанган атуулдарыбызды ошентип жаман атты кылып, жаман сезим келбейт өзүмө. Али мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Иштериңиз кандай? Эң сонун. Айтыңызчы, мен эң жөнөкөй эле суроо менен баштагым келип атат. Али деген ысымды ким койгон, кандай маанини билдирет болду экен? Чоң атам Токтакун өзү мындай динге жакын киши, молдо, убагында имамда болгон. Анан ал киши ошо пайгамбардын атына шайкеш болсун деп Мухаммед Али деп койгон. Бирок мен атымды жазганда, анан атаганда деле аябай ката жазышкан үчүн эми ошондой сабатсыз адамдарга кор болбосун деп публика үчүн кыскартып койгом. Документте аты жөнүм Мухаммед Али. Негизи мен да карап көрдүм да, Али деген ысым эмнени билдирет болду экен десем, бул мусулман дүйнөсүндө жогорку, анан даражасы көтөрүлгөн деген ысымды билдирет экен да. Сиздин оюңуз боюнча негизи баягы адамдын ысымы анын өмүр жолун, тагдырын аныктайт деп коюшат экен да. Бул сөзгө ынанасызбы өзүңүз? Эми балким ошондой болушу мүмкүн. Мен бирок жанагындай суеверияга көп ишене бербеймин. Бирок менин өзүмдүн атым абдан жагат мага. Бул үчүн мен чоң атама ыраазымын. Ал кишинин көзү тирүү. Ушундай атты койду. Таза жаша, таза жолдо жүр, ыймандуу бол деп койду. Мен ошого болушунча тырышам. Өткөндө сиздин социалдык түйүндөгү бир баракчаңыздан окуп калдым окшойт. Чоң атам элетте менин ар бир жасаган ишиме кабатыр болуп, анан коомдогу ушул соңку бир коррупцияга байланышкан окуяларга мындай жек көрүү сезими менен карап турат депчи. Анан ата-эне үчүн бала мындай чоңойсо деле кичине оюнча кала берет бекен? Балким, эми ал кишинин өзүнөн сураш керек го. Ал биз менен Бишкекте турат. Анын табияты ошондой, анткени ал жетим өскөн, жана бардык нерсени турмушун нөлдөн кураган. Чоң энем дагы ошол чоң атам дагы жарым жетим болуп 16 жашында баш кошуп, анан ошол колхоздун катардагы жумушчуларынан тырмактайынан иштеп, өз эмгеги менен окууга тапшырып, анан ошол жерде жогорку окуу жайын бүтүрүп, бир нече жогорку окуу жайын, анан кийин бардыгына өзү жеткен да. Андай адамдын бардыгы бүт баягы турмушун өзү курган, өз аракети менен бир нерсеге жеткен адамдын бардыгы коррупцияны жан дили менен жек көрөт. Анткени коррупционер же коррупция деген эмне? Бул бирөөнүн мээнетин басып алуу, бирөөнүн ырыскысын уурдоо, бул бирөөнүн келечегин уурдоо, бул бир жакшы системдүү, жакшы бир турмушту бузуу, былгытуу да. Анан нормалдуу адамдын бардыгы аны жаман көрөт. Анын ичинде мен чоң атам да. Айтыңызчы, мына журналистикага аралашканыңызга жаңылбасам бир 10 жакты жыл болуп калды көрүнөт. Сиз баягы Азаттык плюс аркылуу сизди мисалы жеке мен өзүм тааныгам. Анан ошол Азаттык плюстагы иштеген Али менен андан бери 10 жыл өттү. Бүгүнкү Алинин ортосундагы айырмачылык кайсында болду? Эмне өзгөрүү болду? Сиз оюңузду айтсаңыз, анан менин байкоомду айтат элем. Жакшы. Журналистикага аралашканыма мына 11 жылдан ашып баратат. Мен өткөндө бир жерде айттым эле. Журналистикага мен журналистиканы бүтүп келген эмесмин. Өзүм кесибим экономист, финансист, анан ошол жактан кызыгып келип калганмын. 11 жыл болду, демек мен журналистиканын 11-чи классын бүтүрдүм деп айттым. Анан башындагы Али менен азыркынын айырмасы тажрыйбада болсо керек. Көздөгөн максатым, принциптерим ошол бойдон эле. Менин байкоом мындан 7-8 жыл мурунку Али мындай шайыр, шайдоот, шок, анан арканды алыс таштаган, келечекте өзүн саясаттан көргүсү келген Али болуп азыр өзгөрдү. Же бул ойго кошулбайсызбы? Ооба, мен программанын
тартибине же болбосо программанын эрежесине ылайык ошол жаштар программасын алып барган үчүн шайыр шатман көрүнүшүм керек эле. Мен негизи эле турмушта ошондой эле жигитмин. Ал эми мүнөзүм өзгөргөн жок менин оюмча. Бирок оор маселелерди алып чыкканда шайыр шатман боло албайсың. Элге жеткире алуу деген нерсе дагы бар да. Ошон үчүн анан саясат маселесинде бир аз мурда мен саясатка аралашып бир кайсы бир мамлекеттик кызматка барсам деген ойлор болгон келечекте. Бирок азыр өзүмдө мындай бир күрөш жүрүп атат да. Мен саясатка ички күрөш. Саясатка барсам өзгөртө аламбы? Жалгыз болсом өзгөртө аламбы? Же болбосо команда түзүү канчалык убакыт талап кылат? Деги эле команда түзүлөбү деген маселе. Анан менин азыр коомго эң тийгизип аткан пайдам журналист катары, иликтөөчү катары пайдам тийип атат деп ойлойм. Ошон үчүн мен сизге бир нече интервьюларымда буга чейин келечекте саясатка барам деп айтып атсам, азыр бул маселеге кийинчерээк жооп берейин дейт элем да. Анткени мен ушул тутушта өзүмдү иликтөөчү журналист катары коомго көбүрөөк пайда тийгизем деп ойлойм. Себеби дегенде 120 депутаттын баарын карап көрүңүзчү, кимисин бөлүп көрсөтө аласыз азыр. Эмне кылып атышат? Эмне өзгөрүү алып келди коомго? Эмнени кыйратышты дегендейчи. Бир кимиси мындай ардакталып атат. Ага караганда абройсуз бир депутат же абройсуз саясатчыга караганда абройлуу журналисттин ролу жогору болуп атпайбы? Кандайдыр бир мыйзам бузууларды алып чыксаң, кандайдыр бир коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелесең, ошол орусча айтканда ошол толк болуп атат да. Мисалы, соңку интервьюларыңызда чындыгында эле мындан бир 2-3 ай мурун эле сиз Кыргызстанда бир прогрессивдүү күчтөрдүн менен биригип ошол саясатка аттанам деген оюңузду белгилеген экенсиз. Анан 2 айдагы мындай кескин өзгөрүп кетишиңиздин мүмкүн биз билбеген дагы бир себеби бар чыгар. Мен кескин өзгөрүү деп айтпайм, бир азырынча деп атам да. Мына ушул азырынча эми бул канча? 1 жыл, 2 жыл? Мен азырынча бир жакшы иликтөөлөр чыгарсам деген оюм бар ушул жылдын ичинде. Сөзсүз түрдө прогрессивдүү адамдар менен жолугуп биз багытыбызды талкуулап атабыз. Алар менен баягы жалаң гана саясатта гана биригүү керек деген сөз, бул примитивдүү ой жүгүртүү болмок. Биз прогрессивдүү адамдар менен биригип, мындай коомду оңдосок, коомду өзгөртсөк деген адамдар менен биригип, кайсыл жерде болбосун мекенге өзүбүздүн пайдабызды тийгизе алабыз. Мен мындай кескин өзгөрүү деп айт элем. Пауза десек жарашат го дейм. Саясий маселелерде тайм-аут. Анткени өзүңүз билгендей, мына бир аз мурда мен журналистикалык иликтөөлөргө көмөк көрсөткөн фондумду түздүм. Анан ошол фонддун ишмердигин мындай жандантып, бутка тургузуп, ошону кайсы бир деңгээлге алып чыгуу үчүн биз дагы көптөгөн иликтөөлөрдү жасашыбыз керек. Албетте, чындыгында өзүңүз да мына азыр учкай айтып калдыңыз, сурайын дедим эле. Жакында эле жаңы медиа хаб ачкандыгыңызды презентация кылдыңыз. Куттуктайм, алды менен ийгиликтүү болсун. Анан менде суроо пайда болот да, мындай эми ал тууралуу сизден көп эле сурашса керек, Азаттыктан кеттиңиз. Анан дароо ушул медиа хабты ачтыңыз. Демек, Али Токтокунов Азаттык деген ири медиа ресурска батпай калды. Бул жакшы маанисинде айтканда. Демек, Азаттыктын Алинин потенциалы башка өз алдынча мындай жаңы ресурста ачылат дегенди билдиреби бул? Эми ким кандай чечмелесе өз эрки. Менин оюмча ошол өз алдынча чыгып, бир буга чейин ойлонуп жүргөн өзүмдүн аянтчамды түзүүнүп көрдүм. Ал журналистика эле болушу мүмкүн. Медиа хаб деп аткандан кийин ал жерде иликтөөчү журналистикадан сырткары кино өндүрүшүн колдойбуз биз. Кыргыз кинолорун дүйнөгө таанытууга, дүйнөгө жайылтууга. Мына азыр карасаңыз, көпчүлүк кыргыз режиссерлору кыргыз фильмдин бир 300 000, 400 000 сомуна зар болуп, ошол жерлерге тиги чечерман адамдарга кошоматтанып, бир акча өндүрө албай кыйналып жүрүшөт да. Бюрократия көп, аябай кол ирисине тартмай аябай көп. Ошентип эле таланттар басылып калып атат да, эч кача албайчы. Дүйнөдө кандай гана сонун мүмкүнчүлүктөр бар, кандай гана сонун продюсерлер бар, финансы булактар бар. Ал жактан каржы алып туруп,
Кыргызстандагы не бир керемет өнөрпоздорду алып чыкса болот. Дүйнөдө кандай сонун кинолор тартылып атат, аларды Кыргызстанга алып келип көрсөтсө болот. Мисалы, ошол эле Кытай, мына Корей, Иран, Европа, Америка деген сыяктуу тараптарда мыкты кинолор мындай калып эле кетет да. Биз мындай кино десе эле мынтип элестебиз, Голливуддун жанагы ызы чуу андай мындай тиги бу депчи. Жок. Кинонун башка таптакыр керемет бир дүйнөсү бар. Мен келинчегим кинорежиссер болгон үчүн мен көрүп билип жүрөм да. Кытайдын не бир керемет кинолору бар. Ошолорду алып келип которуп Кыргызстанга көрсөтсөк болот. Кыргызстанга фестивалдарды уюштурсак болот. Мындайча айтканда, бул бир өңүтү. Дагы башка өңүтү, башка дагы медиа долбоорлорду колдоо кылабыз. Бул үчүн демек сизде мындай толук каржылык ресурс даяр деп айтсак болобу? Даяр эмес. Кимдир бирөөлөр каржылоону кайдан аласыз деген суроону сизден көп сурашса керек менимче. Кимдир бирөөлөр фонд ачса эле акча келе берет турбайбы? Бизге андай эмес. Биздин эч бийлигибиз жок, эч байлыгыбыз жок. Биз акылыбыз бар, билимибиз бар. Анан ошонун аркасында финансы булактарын издейбиз. Гуманитардык миссиялар үчүн мына ушундай каржы булактары бар. Бул бир. Экинчиден, биз иликтөө аркылуу мындай элдин ырыскысын талашып атабыз. Элдин ырыскысын уурдап кеткендерди ачык ашкерелеп атабыз. Элдин ырыскысын алардан мындай алып келип казынага койгула деп атабыз. Биз коомдун ишин кылып атабыз, коомду агарталы деп атабыз. Ошон үчүн биз иликтөөчү тарабыбыз элден да жардам сурайбыз. Буюрса аз күндөн кийин краудфандинг жарыялайбыз. Бул деген эмне деген сөз? Коомдон жардам сурайбыз. Коомчулуктан кадимкидей эле каражат сурайбыз. Себеби дегенде иликтөөчү журналист кайсы бир саясатчыдан же кайсы бир топтон көз каранды болбой, көз карандысыз болсо, коомдун адамы болсо, накта. Ошондой бейтарап, ошондой эч кимге моюн сунбаган, ошондо эч бир тарапка мындай баш ийбеген күчтүү мындай медиа боло алат. Жакшы экен. Эми айтыңызчы, мисалы сиздин баягы Али Токтакунов деген ысымдын көбүрөөк мындай популярдуу болушу бул Матраимовдор боюнча коррупциялык аракетти ачканда билинди деп айтып жүрүшөт коомчулуктун бир бөлүгү. Сиз бул ойго кошуласызбы же Али Токтакунов деген ысымды сиз Азаттыкта жүргөндө эле жасап койдуңуз беле? Ага чейинде бир топ иликтөөлөр чыгарганбыз. Анан бул биздин иликтөөлөрдүн эң масштабтуусу болду. Эл аралык масштабка чыкты. Ошон үчүн албетте коомдун оозуна көп алынды. Бул жерде мен бир нерсени белгилеп кетет элем да. Бажыдагы коррупцияны ачтык биз. Анын жүзү Матраимов болду. Кени буга себеп бар, ал ошол бажыга өзүнүн квази мамлекетин түзүп алган. Терминалдарды элеп, биз өткөндө эсептеп бердик го, 40ка жакын тууган урук бардыгын бажычы кылып, анан ал жакка өздөрүнүн жанагы жүк ташыган компанияларына кенен жол ачып деген сыяктуучу. Мына ошондуктан бунун өзү элге аябай катуу тийди дагы, ошон үчүн ушул тема аркылуу мени көбүрөөк тааный башташты. Матраимов боюнча бир нече массалык маалымат каражаттар иликтөө жүргүздүңүздөр, албетте анын ичинде Азаттык да бар болду. Анан бирок ошол эле учурда негизги оппоненттериңиздер батыштын каражатын пайдаланып, алардын акчасы менен ой пикирлерин ишке ашырып жатат деген дагы айтылды. Азыр көрүп атасыз, ушул чиновниктер, мамлекетти 30 жылдан бери тонуп келаткандар бири-бири менен ушунчалык байланыштан. Алардын сот органдарында, прокуратура органдарында катмар-катмар тааныштары, мындай катташуулары бар. Өткөндө эле көрдүк го, 260 000 жаза сураган прокурор анын кандай байланыштары бар экенин. Агасы таможняда иштейт экен, өзүм экеним Кыргызстан менен байланышы бар экен. Ушундай шартта биз ошолордон акыйкат издеп барабызбы? Жалган жалалар кете берет, биз алга көнүткөнбүз, биз факты менен сүйлөй беребиз. Эми Матраимовду соттун чечими менен 2 айга камашты. Ал киши боюнча маселеге бийлик эми мындай кылдат карап, аягына чейин чечим кабыл алат деген үмүт пайда болдубу, жокпу? Же дагы эле күнөө санап турасызбы? Үмүт пайда болду. Себеби дегенде
Биз ошонун алдында жүрүшкө чыкканда президент Садыр Жапаровго айтканбыз. Далилдеп берилген бүт бардыгы. Өзү дагы мойнуна алган, эселеп бир эле жол эмес. Анан эмне үчүн ал киши эркиндикте жүрүш керек деп. Себеби коррупция деген берененин өзү абдан оор берене. Аны менен депутаттарды иммунитетине карабай камайт. Андай болсо эмнеге мындай кош стандарт болушу керек деп биз суроо койдук. Анан балким бийлик жарандык коомдун пикирин укту жана мыйзамдуу жолго барды. Демек, кандайдыр бир аягына чыгарат деген үмүт бар. Үмүтсүз шайтан дейт эмесмин. Туура. Садыр Жапаров талапкер катары баягы эл менен жолугушуп жүргөндө журналисттер ушу коррупция менен күрөшүүдө жардам бериши керектигин бир нече жолу кайталап атты. Анан сиздин ысымыңызга байланыштуу дагы пикирин билдирген эле да. Менде суроо пайда болот. Ушу Матраимовдор маселесинде ак эткенден так эткен журналисттердин башында сиз болуп аттыңыз. Анан мүмкүн сизди бир сүйлөшүүгө чакырып көрдүбү же өзүңүз деле Жапаров мырза менен сүйлөшүү аракетин көрүп көрдүңүзбү же сиз үчүн бул анчалык мааниге эмеспи? Сүйлөшүүгө чакырган жок, мен өзүм да умтулган жокмун. Мунун зарылчылыгы жок. Анткени мен өзүмдүн ишмердигимде кайсы бир саясатчы менен же болбосо ошол эле учурда Садыр Жапаров менен дагы мындай байланыштырып бир тарапта бир жакта болгум келбейт. Мүмкүн факты сурап дагы кошумча маалыматтарды берүү үчүн кабылган. Эгерде кошумча маалыматтарды суроо үчүн чакырса, мен барам, өзүмдүн билген маалыматтарымды бөлүшөм. Ал эми биздин маалыматтар, колдонгон документтерибиз буга чейин Азаттык, Клоп, ОССРПнин сайттарына жайгаштырылган. Биз 1000ге жакын документти жайгаштырганбыз. Ал жактан да көрүп алса болот. Президенттик шайлоодо мындай көп ошол баягы бейөкмөт уюмдар, журналисттер, баягы коомдук активисттер кимге добуш бергендигин мындай ачык айтпай турушту да. Бирок сиз ачык айтып, Клара Сооронкуловага добуш бергендигиңизди билдирдиңиз. Менин сурайын дегеним, башка талапкерлердин арасынан аны эмнеге тандап алдыңыз? Жапаров эмне үчүн сизди кызыктырбады? Эң сонун суроо. Мен Жапаровго каршы эмесмин. Аны элдин зор бир катмары колдоп атканын урматтайм. Клара Сооронкулованы эмнеге тандап алдым? Мен ошол күнү добушканага карындашым эрчитип бардым. Анан ага көрсөттүм. Биздин Кыргызстанда аялдар лидер боло алат, болушу керек. Биз аларды жеңилсе дагы колдошубуз керек. Ал элдин колдоосун сезиши керек. Жеңилсе дагы колдоо бар экенин билиши керек депчи. Анан мен ошол Клара Сооронкуловага берген добушум аркылуу карындашымдын аң сезимин өстүргүм келди. Ал мен дагы коомдон ушундай колдоо ала алат экенмин. Мен дагы мамлекеттин өнүгүүсүнө таасир этүү үчүн саясатчы боло алат экенмин деген месседжди алды. Экинчиден, мен андан мурунку парламенттик шайлоодо ошол реформа партиясынын колдогонмун ичимен. Себеби дегенде прогрессивдүү мындай жаңычыл ойлонгон команда топтолгон. Ошолордун башында Клара Сооронкулова турган. Ал эми ошондон кийин президенттик шайлоодо мен принцибимди алмаштырган жокмун. Анткени реформачылардын атынан Сооронкулова чыкты. Ушул жерден мен бир айта кетүүчү нерсе да, Садыр Жапаровго 1.100.000 ашуун киши добуш берди. Мен бир нерсени белгилейт элем да, тандоонун туруктуулугу, принцип деген маселени. Ошол 1.100.000 ашуун добуш берген киши Садыр Жапаровго эмне үчүн 4-октябрда Мекенчил партиясына добуш берген эмес? Эмне үчүн? Бийлик каяка ооп кетсе, күч каяка ооп кетсе, ошол жака ооп кеткен шайлоочулардын санын мүмкүн болушунча азайтышыбыз керек. Биз Кыргызстан качан өнүгөт? Принципиалдуу, өзүнүн тандоосун сыйлаган, өзүнүн тандоосуна туруктуу адамдар канчалык көбөйсө, ошончолук мындай өнүгүү жакшы болот. Буга принциптин жоктугуна саясатчылар үлгү болуп аткан жокпу? Албетте, саясатчылар дагы үлгү, анан башка дагы толтура себептер бар. Биз мындай коом катары азыр Кыргызстанды мындай курап келатабыз. Биз 100 жыл мурда эле каерде жашайт элек? Боз үйдө жашайт элек, туурабы? 100 жылдан кийин азыр мындай биз мамлекет башка жашоо. Биз эми 100 жылдан кийин каякта болобуз? Ошону ойлонушубуз керек да. Ошон үчүн азыр Кыргызстанды 100 жылдан кийин өнүккөн, бакубат мамлекет катары көргүбүз келсе, азыр курушубуз керек. Азыр куруш үчүн биз принципиалдуу мындай өз оюна бекем адамдар болуш керек. Анан мисалы, бүгүн күч
Садыр Жапаровда бол аны шайлап кетти. Эртең күч таптакыр, эртең күч Клара Соронкуловада болсо аны шайлап кетсе, мындай ой берген коом чайпала берет, өзүн таба албайт. Анан бир ордунда баягы буксабайт эте берет да. Ошон үчүн бизде мындай позициялардын бөлүнүүсү болуш керек. Мен Соронкулованы шайлаганым Садыр Жапаровду адам катары жаман көрөм дегендик эмес. Мен позициясын колдойм, ошол көз карашты жактайм. Бул жолу Садыр Жапаровдун көз карашын жактагандар көбүрөөк болду. Ал жеңди. Эмки жолкусунда Соронкулованыкы көп болсо ал жеңиши керек. Бирок жанагынын эсебинен эмес, бийлик ким тарабында болсо, күч ким тарабында болсо, ошону жактап кеткендердин эсебинен эмес. Эгер Садыр Жапаров менен жолугушуп калсаңыз, эмне жөнүндө сүйлөшмөксүз же журналист катары кайсы суроону берет элеңиз? Мен ойлонуп көрбөптүрмүн ушуна. Бирок ал кишинин бир нерсесине ишенип атам. Шайлоо кампаниясы учурунда ал киши көз өтүп кеткен ата энесин жана кырсыктан көз жумган уулун эскерип, ошолордун арбагынын алдында сөз берди. Бул абдан чоң убада. Мен алардын арбагынын алдында ал киши калпайтпайт деп ойлойм. Ушун үчүн абдан ишенем. Анан баягы тааныштар, достор менен сүйлөшүп калганда мен ушул нерсени жүйө катары келтирип, ушул үчүн бир аз убакыт берели деген үчүн бир топ сынга да кабылам. Бирок баары бир аз убакыт беришибиз керек. Анан бир аз болсо да ишенип турам, бирок ишенбей турган дагы көрүнүштөр бар. Эми Матраимов маселеси боюнча бул бүттү десек да болот. Анан 2 айдан кийин да көрөбүз, албетте. Андан сырткары кадр маселесинде өзүнүн эле жанындагы кишилер дагы айтып башташты. Андан сырткары дагы башка бир топ алишем чечимдер бар. Эми аны дагы оңдойт деген үмүттөр бар. Дагы эле сурагым келет. Мисалы, Навальныйдын Путинге болгон мамилесин абдан жакшы билесиз. Анан азыр айрымдар сиздин Жапаровго болгон мамилеңиз жөнүндө дагы кеп кыла башташты. Анан кандай ойлойсуз? Ушул мамиленин аягы, демек, сиз убакыт берүү менен ченелет экен да? Сөзсүз түрдө эми бир мындай логикалык бир нерсе болуш керек да. Убакыт берилиши керек. Анан сиздин сурооңуздун төркүнүн түшүндүм. Тиги Навальный Путиндей мамилеңер болуп кетпейби дегенди айткыңыз келип атабы. Эмне үчүн азыр ошондой болуп атат? Ошондой көрүнүш болуп атат? Себеби оппозиция жок бизде азыр. Ким бар азыр? Бир нерселерди айтып чыгып, публикага чыгып аткан. Сиз өзүңүздү оппозиция катары эсептейсизби бийликке? Оппозиция катары эсептебейм. Биздин акыркы иликтөөлөр коомчулукта талкуулап атпайбы? Андан башка мисалы нормалдуу оппозиция болсо, ошол коррупциялык көрүнүштөрдү ошолор дагы айтып чыгып, мынтип көрсөтүп туруш керек эле да. Айтып чыккан эч ким жок. Мындай публикага бир нерселер жазып сүйлөгөн эч ким жок. Анан бизди ошон үчүн оппозиция катары кабыл алып атышат, жазып атышат дегендейчи. Ошондой. Биз иликтөөчү журналистпиз. Түпкү маңызын карап келгенде биз эң чоң жардамчыбыз. Эгерде саясий эрки бар болсо президенттин, анда биздин алып чыгып аткан фактыларды кайра териштирип эле юридикалык баа бере берсе болот. Жээнбеков ошондой кылбады. Элдин да ышылдыгында калды, анан натыйжасын көрдүңүз. Саясаттагы достор деген түшүнүк жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы, Жапаров, Мамытов, Ташиев тууралуу айтып жүрүшөт да. Албетте, Мамытов болсо боюнча сындагандыгыңызды билебиз, Ал түгүл иликтөөңүздө дагы бул персонага кайрылгансыз. Мен азыр Ташиев жөнүндө сурагым келет. Биз өзүбүздүн пикирибизди айтып келатабыз. Ал киши ошол эле Матраимовдон өндүргөн квартираларды УКМК кызматкерлерине беребиз деп атпайбы? Мунун өзү туура эмес, биз аны айтканбыз. Анан эле ооба, коомчулуктун басымынан байланыштуу. Анан эле мисалы кээ бир маселелерде так кесип айтыш керек, бул мыйзамдан аша чыгып кеткен көрүнүштөр бар. Мисалы башка эле ошол бажычылар, Ражабалиев, ошол эле Боронбаев деген ал чоң кызматташ деген бажычылар бир аз миллиондорду берип кутулуп кетип атат.
Андан тышкары тергөө менен кызматташуу деген немен жамын алчы. Финполдун жетекчиси Бакир Таиров, анын орун басары, андан башка чиновниктер, булар УКМК тарабынан кармалган кишилер да. Анан эле бир аздан миллиондорду берип бошоп кетип атат. Мындай болбош керек. Бардыгы сотко жетип, сотко жетип, ошонун негизинде сот аркылуу кылган иштери эсептелип чыгып, ошонун негизинде жоопко тартылыш керек. Анан ага чейин эле тергөө менен кызматташты деген бир шырманы иле коюш менен анан кийин сот болсо нотариус болуп калбады. Мына ушул жерде менимче Ташиевдин ролу ойноп кетип атат. Баягы булар кустурабыз деген урандын алдына түшүп алып эле, анан кийин эмненин негизинде кустуруп атат, чын эле толук кусуп атабы же түкүрүп эле койдубу деген сыяктуу маселе жаралып атат да. Андан тышкары популисттик көрүнүштөр орун алып атат. Бирок мунун бардыгы мындай узакка чейин ойной турган нерселер эмес, эл билип калат. Демек, анда сиз экономикалык амнистия боюнча маселени колдойсузбу, жокпу? Экономикалык амнистия деген коррупционерлерге элдин рызкысын тоногондорго ойнобош керек. Экономикалык амнистия деген түшүнүктүн өзүн чечмелешибиз керек. Ал убагында айласы жоктугунан ошол бийликтен кордук көрүп же ошол системадан жабыр тартып салыктан качкан, убагында акчаны төлөбөй койгон, жашырып бизнес кылган ишкерлерге бериле турган нерсе бул. Айырмасы абдан чоң да. Элдин акчасын уурдадың, амнистия кылсаң 1%-ын берип туруп, анан кийин калганын сактап кал деген бул эмне деген мындай көрүнүш да. Мен даже баа бере албайм. Журналист катары коррупциялык иштерди ачып чыгуу, иликтөө маселесинде мамлекеттин, тактап айтканда бийликтин колдоосу сөзсүз болуш керек деп эсептейсизби? Бийлик ошол көрүнүштөргө баа берип, эми бул тергөө органдары, сот органдары бийлик да. Ошого көңүл буруп аягына чыгарышы керек. Мунун өзү көңүл бөлүш керек, көңүл бөлүш керек. Мунун өзү колдоо деп деле айтканга болбойт. Мунун өзү нормалдуу нерсе да. Жардам мүмкүн. Эми антип милдет кылышпасын да. Бул нормалдуу нерсе. Нормалдуу коомчулукта журналист алып чыккан коомдо дүң болгон нерсенин бардыгына булар көңүл буруп, ай чынбы же жалганбы, коррупция барбы же жокпу деп баа бериши керек. Ошол эле анан колдоо маселеси боюнча биз ачык маалымат булактары менен иштейбиз. Түрдүү, мисалы Борбордук шайлоо комиссиясынын, салык кызматынын же болбосо бажы кызматынын бүт сайттарынын ачык порталдары бар, ачык маалымат берүүчү. Ошолордо азыр бир топ мүмкүнчүлүктөрдү алып салышты. Биз Кыргызстан эл аралык милдеттемелерди алганбыз. Мына ушул базаларды ачабыз. Ошол аркылуу мындай ачык өкмөт түзөбүз депчи. Салыктар кайда кетип атат? Тиги башкалар кайда кетип атат? Ошолорду бүт мындай ачык кылабыз деп милдеттеме алып анан жасаган. Бирок толук ачык эмес маалымат базалары. Ошону ачышы керек өкмөт. Бул жардам эмес, бул алардын милдети. Биз өткөндө чындык деген форумда дагы мына ушуну козгодук. Журналисттер талап кылууну улантабыз. Өкмөт ошол базаларды ачышы керек. Анткени биз коррупцияга каршы иликтөөлөрдү жүргүзүүбүзгө ошол базалардын жарын жартылай жабыктыгы эң чоң тоскоол. Туура. Соңку иликтөөңүз боюнча сурагым келет. Мына темир жолдогу коррупция боюнча Дашковдун аракеттери тууралуу да. Мына ал киши сыртка чыгып кеткендигин жаздыңыз да. Эми бул боюнча аракетиңиз кандай уланат? Дегеле ушундай иликтөөнү мындай адам маңдай териңизди төгүп жасаган учурда ага ошол эле биз айтып аткан эгерде бийлик атайын органдар көңүл бөлбөй койсо, бул ушунчалык көңүлүңүздү кайт кылса керек ба? Биз Матраимовдор маселесинде, бажыдагы коррупция маселесинде канчалык улантып, эске салып, мынандай чыгардык, көңүл бурулбай атат деп айтып келсек, бул кезектеги коррупциялык иликтөөбүздү дагы ошондой аягына чыгарганга аракет кылабыз. Биз улам эскертип турабыз. Мондай фактылар болду эле, көңүл бурулбай атат. Мондай фактыларды алып чыкканбыз депчи.
Анан биз журналисттер, иликтөөчүлөр өзү алдыда эмне иликтөө жасалаарын айтышпайт немейде. Бул коопсуздук маселесине байланыштуу. Бирок ошентсе дагы мына темир жолдогу коррупция тууралуу биз дагы фактыларды тапканга аракет кылабыз. Дагы бир маселеде, мисалы, иликтөөчү журналист катары бүгүн сиз коомго көбүрөөк пайдаңыз тиеби, же болбосо шайлоолордо катышып парламентке келсеңиз пайдаңыз көбүрөөк тиет беле, мындай кандай ойлойсуз? Азыркы сунушталып аткан баш мыйзам менен келчү парламент кол жоолук болуп калышы күтүлүүдө. Себеби дегенде саны аз болот депутаттардын, анын ичинде партиялык тизме менен келгендердин саны аз болот. Ал эми округтардан шайланган округтар боюнча шайлоодо мажоритардык анда чөнтөгү толо байлар көпөстөрдүн эле утуп кетүүсү күтүлүүдө. Мындай шартта жалаң кошоматчылар толгон парламентте менин үнүм канчалык угулат деген маселе бар. Ошон үчүн мага дилемма болуп турат азыр. Мен ошон үчүн пауза деп айтканым ошондон. Эгерде күчтүү команданын келүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, ага алдыртадан ушундай бөгөттөр коюлуп атса азыркы бийлик тарабынан, анда мындан көрө иликтөөчү журналист катары жалгыз же болбосо кесиптештер менен тандем болуп туруп пайданы келтире берүү бул азыркы күндүн мындайча айтканда зарылчылыгы оң чечими болуп турат. Качандыр бир убакытта ушул жакын арада мүмкүн баш мыйзам жөнүндө маселе көтөрүлө электе өз алдыңызча бир саясий партия түзүү ою келди беле? Партия түзүү ою келген эмес. Партиялар аябай көп. Анын бири гана болгум келбейт. Мен ойлогомун, эми партиялар бар да. Эгерде кандайдыр прогрессивдүү күчтөр, мындай билимдүү адамдар, мекенчил мындай Кыргызстандын өнүгүүсүнө жаны күйгөн адамдар бирге турган болсо, партия табылат деп эле ойлойм. Мен дайыма эле ошентип ойлойм. Ал партия түзүү деген бул мондай бир юридический каттоодон өтүп эле мындай кагазга ээ болуу деген. Айтыңызчы, негизи парламент депутаттары боюнча дайыма мындай сындап, какшык аралаш жылмайып келе жатасыз да. Сиздин оюңуз боюнча кыргыз саясатында сиз үлгү тута турган мындай саясатчылар, депутаттар барбы же жокпу? Жок. Бир экөөнү айта албайсыз. Мүмкүн азыркы чакырылыш эмес, андан мурунку чакырылыштагы депутаттардан да жок беле? Принцибин өзгөртүп эле келатышат го баардыгы. Ким калды гана мындай? Билбейм мен, сиздин пикир. Сизге жооп бере албасаңыз, мен да жооп бере албайм. Айта албайм. Ушул туруксуздук, саясаттагы туруксуздук деген нерсе коом үчүн мындай өтө коркунуч алып келиши мүмкүнбү, жокпу? Коркунуч стабилдүүлүк үчүн керек болсо. Сөзсүз түрдө, анткени мисалы мамлекетти өнүктүрүү үчүн өзүңдүн көз карашың болот да. Мен мына ушундай көз караш менен барып, моундай программа менен өнүктүрөм. Мен мына либералдыкты жактайм, же мына социалдык өнүгүү менен кетем. Же болбосо биз ашкере улутчул болуп, бул жак менен кетишибиз керек деген сыяктуу. Оңчул болушум керек же солчул болушум керек депчи. Ошондой эмес да. Бүгүн бул партияда жүрөт, оңчулдардын партиясында. Оңчулдары көп партияда. Эртең бияка өтүп кеткен тиги солчулдардын эме арасыначы. Анан биз билебиз да канчалаган партияны алмаштырган саясатчылар бар. Алардын мен түшүнө албайм. Дагы бир суроо дагы бир маселе жөнүндө сурамым келип атат. Мына сиз дагы айтып өттүңүз, жубайыңыз өзү чыгармачыл адам экен, кинорежиссер, келечекте бир ал түгүл сиз тууралуу фильм тарта турган ою бар экендиги жөнүндө да угуп калдым. Мүмкүн мен жаңылышып жатамынбы? Эгер ал чын болсо, сценарийдин автору ким, сизби? Ал сценарий жок. Сценарий жок тартылып. Документалдуу фильм тартылып атат. Ооба, тартылып атат. Автору жубайыңыз. Автор өзү. Кесибиңиздин экономист экендигин айтып өттүңүз. Бирок менимче сиз журналистикадан бактыңызды таап белгилүү болдуңуз окшойт. Ал эми дипломдук кесибиңиз бүгүн эртең пайдасы тиет деп ойлойсузбу? Тиет, тийип эле келатат. Анткени мен бир маселелерди ой жүгүртүп чечерде экономикалык көз караш менен карайм. Кээ бир адамдардай философиялык, филологиялык мындай тараптан кирбейм. Ошол экономикалык жагы менен ой жүгүрткөнгө аракет кылам.
тапкан ташыганыңыз тууралуу декларация толтурууга туура келсе, эмнени көрсөтүп, кандай толтурмаксыз? Велосипедим бар. Кымбат велосипед. Прагада иштеп жүргөндө алгам. Анан мен Турак жайыңыз? Турак жай азыр ала элекмин. Бирок алам. Айлыгым жогору болгон Прагада иштеп жүргөндө, ал Европанын шарты менен. Күнүгө канча каражат коротосуз? Үй бүлөңүз үчүн, жеке өзүңүз үчүн мүмкүн? Күнүнө бир муунча гана коротом, мындан ашпайт деген маселе жок. Бир 1000 сомдун тегерегинде болуш керек. Мындай сарамжалдуу жигитсизби? Андай деле эмес. Айкөл беришен деп коюлган да. Эми өтө деле берешен эмесмин. Мындай адамдар чыныгы муктаж болсо, жардам бергенге аракет кылам, колуман келишинче. Популярдуулук мүнөзүңүздү өзгөрттүбү, жокпу? Башкалар айтсын ошону. Мүнөзүңүздү чапчаң, ачуусу чукул дешет. Пайдасы көбүрөөкпү же зыяныбы? Мага зыяны көбүрөөк. Бирок пайдасы болгон учурдагы аз эмес. Мамлекеттик телеканалдарды сындап жүрөсүз. Эгер башкы директорлукка шайлансаңыз, жеке же дайын досуңуз түшсө барат белеңиз? Барбайм. Себеби дегенде ал жерде бир нерсени өзгөртө албасаң, эгерде өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк беребиз, мына карт бланш десе, анда аракет кылып көрсө болот, бирок андай берилбейт. Сага мисал үчүн Килейген телеканалдын директору болуп турсаң, бир жердин пресс службасынан пресс секретары чалып алып, ораңдап тапшырма берип атса, билебиз да. Анан бул мага туура келе турган нерсе эмес да. Ошол анан мамлекеттик телеканалдар ошол 5 президенттин тушунда 5 башка болсо, азыр өзгөргөн жок да. Биз үмүт этип аттык элек, жаңы директор шайлашты, бирок кана кечээ ошол антикоррупциялык жүрүш уюштурдук элек, ал жерден ошол жүрүштү болсо дискредитация кылышты. Ар кандай баягы кошоматтанып жүрүп, коомчулукка ашкере таанылган адамдарды чакырып алып, ошолордун оозу менен соктурушту. Бирок бул көрүнүш бүгүн гана кайталанып жатпаса керек, Бүгүн да кайталанып жаткан жок. Мен дагы директор болуп барып, башка бир күйүп жанган атуулдарыбызды ошентип жаманатты кылып, мындай жаман сезим келбейт өзүмө. Журналистикадагы насаатчым деп кимди айта аласыз? Бул жерде көп менин насаатчым, себеби дегенде мен журналистикага аралашып, алар менен жаңы мындай эч бир багажым жок эле келгенмин да. Ошон үчүн мага насаатчылар абдан көп. Биринин атын атасам башкалар таарынып калышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы айтат элем, Кубан Абдымен, Султан Жумагулов, Олжобай Шакир, Венера Жуматаева, жана башка мыкты журналисттер. Андан сырткары билгизбей эле акырын тажрыйбаларын үйрөнүп, мындай жүргөн адамдар бар. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Өзүңүздө жок, бирок ээ болгуңуз келип жүргөн жөндөм барбы? Гитара үйрөнгүм келет. Демек анда үнүңүз жакшы го, ырдагыңыз келсе? Үнүм жакшы деп айта албайм, бирок ырдаганды жакшы көрөм. Акча сиз үчүн маанилүүбү? Өтө эмес. Эгерде акча маанилүү болсо, акчанын артынан куйт элем. Анда акчанын маанилүү эместигин далилдеген бир мисалды айтып бере аласызбы? Сунуштаган парасын албай койдум. Ишиңизден канааттанасызбы? Албетте. Канааттанам, жыргайм, анткени биз бирөөгө жала жагып аткан жокпуз, бирөөнү жөн жерден каралап аткан жокпуз. Ак эмгеги менен эле толтура киреше тапкан адамды баса калып каралап аткан жокпуз. Биз элдин ырыскысын уурдап аткан адамдарды көрсөтүп атабыз жана ал кылмыш кылганын далилдеп берип атабыз. Мактоону кандай кабыл аласыз? Мактоо жагат, бирок анализдеп, адыраңдап кетпегенге аракет кылам. Стресстен кантип чыгасыз? Деги эле стресстик кырдаалга туш болгон учуруңуз көп болобу? Көп эле болот, анткени биздин ишибиз ошол да. Бирок жумуш менен чыгып кетет көбүн эсе стресс. Албетте үй бүлөң менен отурасың, бака шака. Анан өзүм негизи эле мындай бир нерселерди оор кабыл албаганга аракет кылам. Мисалы, жанагы ошол көпөстөр биз иликтеген фейктерин агытып, ошолор аркылуу биздин маанайыбызды чөгөргүсү келсе керек.
бирок аларга мен күлүп эле коем, мындай эч бир таасир этпейт. Ичкиликке мамилеңиз кандай? Мамилем нормалдуу эле, чеги менен ичсең, ал эч Кантип эс алганды жактырасыз? Активдүү. Мен өзүм жасай алган, колуман келген эс алуунун баардыгын кылам. Спорт, андан сырткары тоого чыгам. Анан мен аябай ат мингим келип жүрөт, бирок көптөн бери андай мүмкүнчүлүк боло элек. Бул жерде Бишкектин четинде аттар бар, бирок ал аттарды минсем да жасалмадай сезилип берет. Себеби мен тоодо өскөм да. Анан тоонун баягы тоо таштарга тырмышып чыккан аттарын минип, аларды чапканды жакшы көрөм. Бул жерде бийик чоң аттар бар, аларды минип чапсаң окшошпойт. Европада деле ошондой болчу. Өзүңүздү жөнөкөймүн деп эсептейсизби? Жөнөкөй элем да. Мен көчөгө чыгып эл менен күлүп жайнап, каалаган жери менен тамак жеп, каалаган адам менен учурашып, мындай жыргап жүрө берем. Тиги өзүн элита сезгендер ошентип көрсүнчү. Сизге ийгилик каалайм анда. Чоң рахмат.